Бүгүн Бишкек шаарынын түштүк тарабында көп тармактуу Хан Тенгири комплексинин курулушуна капсула салынды. Анда жердин аянты болжол менен 18,8 чарчы метрди түзүп, ал эми курулуштун жалпы аянты 197 миң чарчы метрди түзөт. Ошондой эле курулуш тыгыздыгынын коэффициенти 8,51 барабар. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин айтымында бул долбоор Борбор калааны өнүктүрүүдөгү жаңы кадам болот. Башкы планга ылайык комплекс 2 кабаттуу коммерциялык блоктун үстүндө жайгашкан, жалпы вестибюль аркылуу бириккен 3 турак жай мунарасынан турат. Соода комплекси тегерекче сыяктуу болуп курулуп, анын ортосунда чоң ачык аянтча болот. Имараттын аймагында чыгыш жана батыш тараптардан чыгууга болот. Унаалардын көпчүлүгү жер алдындагы токтотуучу жайга кирип, ошондой эле жер үстүндө дагы убактылуу токтотуучу жайлар болот. Комплекстин чатырында борбордук бөлүгү 150 метрге, капталдары 100 метрге чейинки жеткен жашыл бакчалар орнотулат. Андан сырткары долбоордун жайгашкан жери да ыңгайлуу экени белгиленет. 20 сентябрдан тарта Бишкек Токмок Бишкек каттамында Бишкек шаарынын муниципалдык автобустары убактылуу жүрө баштады. Муниципалитеттен билдиришкендей, убактылуу каттам Токмоктон Бишкекке каттаган жүргүнчүлөрдүн санынын көбөйүшүнө, ошондой эле айрым жеке менчик коомдук транспорттордун убактылуу жоктугуна байланыштуу уюштурулду. Сокулук районунун Кара Сакал айылында Ас-Сафа фонду тарабынан 104 аз камсыз болгон үй-бүлөгө турак үйлөр курулуп берилди. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Социалдык шаарчанын курулушу 2024-жылы башталып, 2025 жылдын 18 сентябрь күнү пайдаланууга берилди. Шаарчанын аймагында бала бакча, фельдшердик акушердик пункт, футбол аянтчасы жана тигүү цехи бар. Мындан тышкары шаарчанын ичинде мектептин курулушу да башталды. Иш-чарага Жогорку кеңештин депутаты Венера Райымбачаева, Эмгек министринин биринчи орун басары Азиза Солтонбекова, Сокулук районунун акими Ташкулов, президенттин Чүй облусундагы өкүлүнүн орун басары Исманов, араб өкүлдөрү жана социалдык шаарчанын тургундары катышты. Бишкек жашыл курулуш муниципалдык ишканасы заманбап атайын техникалар менен камсыз болду. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти. Атайын техникалар жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан ишке ашырылып жаткан Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу долбоорунун алкагында Бишкекте ирригациялык тармактарды реконструкциялоону, тейлөөнү жана башкарууну жакшыртуу, борбордогу дарыялардын нугун жана каналдарын тазалоо үчүн берилди. Техникалар шаардык экосистеманы чыңдоого, ирригациялык тармактарды башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга жана Бишкекте абанын сапатын жакшыртууга багытталган. Тапшыруу аземине жаратылыш ресурстары министри Медер Машиев, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев, түзүмдүк бөлүмдөрдүн өкүлдөрү, долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн кызматкерлери катышты. Иш-чарада жалпы 67 миллион сомдук 9 атайын техника берилди. Анын ичинде экскаваторлор, самосвалдар, ылай соргуч жана канализация тазалоочу жабдыктары бар комбинацияланган жүк ташуучу техникалар бар. Өткөн жекшембиде Европанын борборунда жыл сайын өтүүчү авто унаасыз жекшемби иш-чарасы өткөнүн Калинформ билдирди. Маалыматка ылайык, шаар тургундарына жана конокторуна авто унааларды колдонууга тыюу салынган. Ушундан улам көптөгөн велосипед айдоочулар жана жөө жүргүнчүлөр бул жекшембини жылдагы эң жакшы күн деп баалашты. Себеби Бельгиянын борбору бул күнү Европадагы эң ири унаасыз аймактардын бирине айланды. Эртең мененки саат 9:30дан кечки 19:00 чейин борбор калаага автоунааларды киргизүүгө тыюу салынды. Бирок полиция коомдук транспортко, таксилерге жана өзгөчө кырдаалдар кызматтарына гана кирүүгө уруксаат берген. Кыргызстандык балбан Асан Жанышев Хорватиянын борбору Загреб шаарында өткөн дүйнө чемпионатында грек-рим күрөшү боюнча коло байгенин ээси болду. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Жанышев 16 финалдагы алгачкы беттешинде түрк балбаны Хасан Кылынчты 6-5 эсебинде жеңип, чейрек финалга чыгуу үчүн болгон кармашта азербайжандык Ислам Аббасовду 4-3 эсебинде уткан. Чейрек финалда ирандык балбандан 1-4 эсебинде утулуп калып, бирок көңүл жубатуучу беттешке катышуу укугун алган. Көңүл жубатуучу беттеште Асан Жанышев эсеп 1-1 болгондо немис балбаны Ханнес Вагнерди эскертүүлөр боюнча жеңди. Ал эми коло байге үчүн болгон кармашта 2023 жылкы дүйнө чемпиону, учурдагы Европа чемпиону венгриялык балбан Давид Лошинцини 4-2 эсебинде утуп, дүйнө чемпионатынын коло медалынын ээси болду. Муну менен Асан Жанышев дүйнө чемпионатында коло медаль уткан 5
5-чи грек-рим балбаны болуп калды. Буга чейин мындай ийгиликке Раатбек Санатбаев, Канатбек Бигалиев, Данияр Көбөнов жана Амантур Исмаилов жетишкен. Мындан сырткары 2018 жана 2021 жылдары Жоламан Шаршамбеков күмүш медалга ээ болгон. Ал эми 2022 жана 2023 жылдары Жоламан Шаршамбеков менен Акжол Махмудов дүйнө чемпиону болгон. Кара Суу районунун Ынтымак айыл аймагынын Жаңы Арык айылында балдар медресесинин ачылыш аземи болуп өттү. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттигинин директору Равшан Сабиров тарабынан апасы Анаркан Ажы апасынын ысымына арналып курулду. Иш чарада алгач Равшан Сабировго Ош облусунун ардактуу атуулуу наамы ыйгарылды. Ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары, Кара Суу районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким, Жогорку кеңештин депутаттары, коомдук ишмерлер жана башка кадырлуу коноктор катышып, жергиликтүү эл менен кубанычты бөлүштү. Кудайдын насыбы экен, мына аман эсен элибиз журтубуз менен бүгүн ошол медресени ачып отурабыз. Ошондуктан мен ушу сиздерден эфириңерден пайдаланып, мен Айшинемди дагы 85 жылдык менен куттуктап кетем. Айшинем бир өзгөчө адам. Биз бүт достор. Ушул Айшинемдин батасы менен бүгүнкү ийгиликтерге жетип отурабыз. Эмне дегенде, менин апам жок, көп эле досторумдун апасы жок. Бирок бүгүнкү бийликте отурган досторубуздун ийгилигин мен ойлойм, ушул апабыздын эртең мененки берген батасы, ак досторкондо отурган батасы тийди деген ойдом да. Эмне дегенде, ошол биз оппозицияда жүргөндө дагы ушу Айшинем бизге ар дайым батасын берип, эл жерге кереңер деген, эл жерге ак эмгек кылган ыймандуу, чынчыл адамдардан болсо деп бата берди эле. Бүгүн мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, ошол эле президент, ошол эле генерал, ошол Равшан Азатовичтин достору бүгүн ушу мамлекетти башкарып отурушат. Мен ойлойм, ушундай ак баталардын негизинде деп. Ош Бишкек жолундагы Жаңы Арык айылында жайгашкан Азатбек Ажы мечитин мындан 2 жыл мурун толук реконструкциядан өткөрүшкөн. Мечиттин салтанаттуу ачылуу аземинен кийин Анаркан Ажы мадресесине капсула салынган. Медресе Сабировдордун менчик жерине салынды. Бул медресе жаш муунга билим, тарбия, ыйман жолун үйрөткөн ыйык жай болот деп ишенишет жергиликтүүлөр да. Жогоруда айтып кетишти, 11 баланы тарбиялап өстүрүп, Азат ака өкө ал киши менен да аябай жакшы мамиледе болгонмун. Эже жакшы кызмат иштеп жүрүп, жана достору да айтып кетти. Ошол пландарын дайыма жакшы аткаргандыгы үчүн райондук советке бир нече жолу депутат болуп, эл шайлаган. Депутат эле болбостон, ошол райондук кеңештин президиумунун мүчөсү болуп, 2 созуп кызмат өтөп, элдин маселелерине баягы райондук маслихатта чечим кабыл алганда өзүнүн ошо заседанияларга катышып жүргөндө өзүнүн туруктуу ою, жакшы пикири менен баягы элдин кызыкчылыгы үчүн кабыл ала турган чечимдерге өзүнүн жакшы сунуштарын айтчу эле. Менин досум ушинтип мачитте медресе салып берди, баласы Равшанбек. Эми ошого кыздарыбыз, балдарыбыз окуп, молдо болуп, жакшына болсо Кудайга шүгүр, биз ам сүйүнөбүз. Равшандын өмүрүн берсин. Мына балдардын өмүрүн берсин, алып баруучуларга мынантип бизди жакшына кылып алып баруучу ататтууларга эми өмүр берсин. Элдин баары сүйүнүп атабыз. Равшанбекке, Анаркан досум илгертен бери биз дос элек. Жүзүн терет элек, аябай саарлап барат элек. Жакшы эле досум. Досум ушундай акыбалга өзүнүн турмушу менен жетти. 11 кыздары, балдары баары жакшы, баары кабыл. Анаркан эжени да жакшы билем, Равшанбекти да жакшы билем. Мына 20-жылы шайлоо болгондо ошол Мекенчилик партиясынын жетектеген мүчөлөрдө координатор болуп, ошондан бери ушундай жакшы иш чараларга катышып жүрөм. Равшанбек мурун
300 орынды мечит бузаны бузуп 1000 орынды кылып жакшына мечит салып берди, апасына медресе салып берди. Бул деген элге кылган кызматы. Бир эле биздин жагарыбыз облус боюнча, республика боюнча көп жардамдар берип атат. Ошол уулдарыбыз көбөйө берсин, элибизге жардам бере берсин, Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Бул медресенин ишке берилиши айыл аймагындагы жаштардын билим алуусуна, айрыкча аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарынын диний сабаттуулугун жогорулатууга чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Мына медресени ачты, менин атыма өткөндө атасынын атына ачкан мечитти. Жакшы, Кудайга шүгүр. Дайым неме кыл, эки дүйнөдө кем кылбасын. Силерди ошолордун катарында бардыгыңарды тениңерди саксын, ишиңерди ийгиликтүү кылсын балам. Эмне ниет кылсаңар, ниет максатыңыздарга жеткирсин. Аллахым дайым амат берип, Алла колдосун. Былтыр ниет кылган, жетим балдарды, анан кароосуз калган балдарды алып келип, неме кылам, окутам деп, ушуну ачты. Ошо былтыр айткан ошондо. Анан ниетине жетип, мына быйыл ачып атат эми. Эми Кудай билет, каяктан келип окуйт, мен али биле элекмин. Келип окуйт Кудай буйрса. Медреседе окуучулар үчүн жадакана жана тамак аш камсыздоо шарттары да каралган. Бул жаштардын татыктуу билим алуусуна жана туура тарбия алышына өбөлгө түзөт. Биринчиден медресе бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, булар медресе кайсы медресе болбосун, бул мындайчасын айтканда жаштарды тарбиялоого, бүгүнкү күндө талим тарбия, билим, илим алганга, ошол эле мезгилде биздин жаштарыбыз билимдүү болсо, эртеңки күндө ошол мамлекетибизди дүйнөлүк деңгээлде даңазалаган, ошол алымдар чыксын, карылар чыксын деп. Анан бул медресенин өзгөчөлүгү бул жерде ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын алып, ошол эле мезгилде жетим балдарды алып, мен ачык эле мындай эле айтайын. Анан мунун баардыгын биз өзүбүз жана тамак ашын дагы, кийим кечесин дагы, патинкесин дагы, кышкы кийимин, жазгы кийимин баардыгын биз өзүбүз мындайчасын айтканда беребиз. Ушул нерсеге биз Кудай буйрса жакшы ниет менен бүгүнкү күндө ушул медреседе 36 балдар окуй турган болуп атат. Ошо 36 бала окуса, ошол өзү мурдагыдай эле жана мектепке барат. Мектепке барып келгенден кийин бул жерде жана общежитие сыяктуу эле келет. Бул жерде 1-2 саат өзүнүн жанагы дин, исламдан дагы мындай окуп алат да. Ошону менен биргеликте эки тарапты тең мындай параллельно алып кетишет да. Жаңы Арык айылындагы Наркан Ажы атындагы медресенин ачылышы жаштарды ыймандуулукка чакырган, чыгаан илим билимдүүлөр өсүп чыкса экен деген тилектерин билдиришти. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош облусу.